Кудайым буйруп ушу 3-чү катар көчмөндөр оюнуна катышып атам. Жыл өткөн сайын бул көчмөндөр оюну алдыга жылып, жакшы жактары өтө көбөйүп атат. Биринчи өткөн жылы биз билебиз бардыгы, жок дегенде талаага суу сээп койбой чаңгамыз адам өткөндөчү. Мына быйыл азыр былтыркыда да быйыл суу сээп жакшынакай кылып коюптур. Бул жакшылык нерсеси. Негизи бул 4 жылда өтсө жакшы болот эле. Бирок 2 жылда деп айтылып калгандан кийин 2 жылда өтүп атат. Келечекте мына Туркия мамлекети түрк туугандары алып кетебиз деп сунуш кылыптыр. Бул аябай жакшы нерсе. Түрк туугандар мен ойлойм, ушу дүйнөгө, бүтүн дүйнөгө бизден да көбүрөөк кылып таркатып ушул көчмөндөрдүн оюнун. Ошонун ичинде эң көбү кыргыздардыкы деп ойлойм. Ушунун баардыгын чыгарса, бул келечекте олимпиада болот го. Дүйнөлүк олимпиада оюндарынын теңгээлинде ошолорго бирдей оюн болот деп ойлойм. Бул биринчиден жаштарды тарбиялоого жакшы. Эң жакшысы спортсмендердин көбөйүшүнө жакшы. Экинчи, ар бир жаш баладан караганга чейин азыр толук билебиз да. Биз көчмөндөрдү силе көчүп жүргөндө ойлойбуз. Биздин цивилизация биздин доордон о чейин 3000 кылымдардын ар жагында да. Биздин доорго чейин 3000. Дегеле ошол Альп тоолорун атылабабыз 9 жол ашып өткөн экен. Мына ошондон бери келеткан көп көчмөндөр да. Жаш кыпчактардан бери келеткандар. Бул келечектин оюну ушу жаштарга өтө жакшы бир жөрөлгө болот деген ойдомун. Негизи быйылкы өткөрүлүш былтырга салыштырмалуу да жакшы. Себеби былтыры билетти анча-мынча сатпай ар кандай болду эле. Бирок азыр баардыгы болуп, очередь менен кирип, паспорт менен келип жакшы. Кудайга шүгүр жакшы. Терс жактары билеттин аздыгы. Мына азыр эшитте эле турушат. Жүздөгөн кишилер турат. Кире албайчы. Балким муну башкачараак кылып, мына стадиондун бияк бетине мындай отурганга болбосо дагы убактылуу коюп койсо, 2000-3000 орундукча. Биринчиден акча болот эле. Акча болот эле. Экинчиден эл көрүп калат эле да. Эми ушунчасына да Кудайым шүгүр. Кудайга шүгүр. Бирок чыгым өтө көп кетип атат. Бул бюджеттен чыгым. Түрк туугандарын алып кеткенде жакшы болуптур. Дагы бир жол өткөргөнүбүздө дагы бир 500 миллион сомду жеп коймокпуз. Так что жакшылыктары бар. Эртең кырчынга барып көрөбүз, эми кырчында кандай экен.